Ortonçu bolup akçaсын berбей койгондор акыретте эмне болот? Түшүндүрүп коесузбу? Анча мынча жердештерге сабак болот эле, рахмат дейт. Ортомчу болуп акчасын бербей койгондор деген кандай? Жок, ортомчуну пасырет түшүндүм, бирок маселеси кандай экенин түшүнбөй атам да. Сүрөтү. Сага иш таап берем дейт. Иш таап берсе тиги адам акча бербей коебу кийин? Ошондой. Эгерде бирөө менен бирөө келишим түшсө, тууганым, мага мынча айлык бере турган иш таап бер десе, бул интернет карап башканара иш таап берсе, ушундай иш таап берсең, сага мен тапкан айлыгым жыл ай сайын эмес, бир жолкуна эле болот. Булчу, тапкан айлыгым 10%-ин бир жолу берем, же жарымын берем, же бардыгын берем. Иш таап берчи мага, мен убактым жок десе, иш таап берсе, келишилген сумманы бериш милдеттүү болот. Бул келишим. Анан бирок иш таап бергенден кийин ай сайын тыйын төлөп турган болбойт. Келишимге бир жолу төлөп берип менен бүтөт. Келишим анткени хадис бар, ал-муслимуна аля шурутихим. Мусулмандар өздөрүнүн шарттарында дейт. Кандай шарт кылышкан болсо, ошол милдеттүү. Мисалы үчүн мен иш табышты билбейм. Бунун тааныштары бар. Иш таап бер мага, ушундай кылам. Биринчи айлыгымын жарымын сага берем, ошого макул болсо таап берсе бериш керек. Бербесе убадага турбаган болот, кыяматта жооп берет, Кудай Таалам азабын берет. Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда рахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат кириш сөз жибергиле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага айта берес дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркектер эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдон куя алса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырын жакшысын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыры жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип рахатын алып, кантип рахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Бары эле ушундай кыймылдап коюп эле коёндөй болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп, түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого кириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөзү менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, анан маселе чың болот. Башка бир хадисте айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, хадисте айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла, балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген хадис бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Анан ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кечеде айттым, аял киши курсак ач болгондон, кийим-кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Эркек ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аял эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңү карабасаң, ысыта суукта жүрсөң,
Çala jarım impotent bolup kalsaң, anda narazı bolot. Şoň üçin erkek hareket kılış gerek, ayal da hareket kılış gerek. Bul azır emi ilim öte önükкен zaman. Үйрөнүp alış gerek bir nekelerdi. Үйдө köpçülük жашаганга байлы. Бирок үйрөнөт десе жанага жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер алар сени алдап атат. 1 saat кыймылдай берет, жөн эле ал кайталап көрсөтө берет бир некени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип рахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илими. Түшүндүңөрбү? Ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отур, көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондой айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп рахат аласың, өзүң рахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эч ким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Үйдө көпчүлүк жашаганга байланыштуу гусулду убагында ала албай калам. Гусулсуз калган тамактар арам болуп калат деп уккам, кандай кылсам туура болот? Жок, тамагың арам болбойт, бирок намазың кандай болду сеники? Тамагың кол чайкасаң боло берет. Намаз кандай болду? Намаз кандай болду? Ошого мен кышарат болом. 35 жашымда күйөөм менен ажырашып кеткем. 45 жаштамын. Доктурлар ден соолук үчүн эркек менен жашаш керек дейт. 4 балам бар. Убактылуу никеге туруп жашасам болобу дейт. Убактылуу нике деген жок, ал нике эмес, ал сойкулук. Жөн эле күйөөгө тийиш керек ушу. Айт барып, таксырым, менин 4 балам бар. Сенин пулуңа көп деле муктаж эмес, башка нерсе кичине муктаждыгым бар. Ошого келип анчамчы жыдың жытат тур деп айтып эле никеге эрге туруш керек, тийиш керек ушу. Жашырып міне 4 балага бекип каяка качасың сен? Бул абаң аркылуу тааныштырасың, нике кыясың, кайдымкидей бир жумбасында бир жолу 2 жолу келип турсун, бир торт көтөрүп алып болду. Ал да ыраазы, сен да ыраазы. Договор менен болот көп нерсе. Бирок ачык болсун. Ачык болсун. Сен бекинбе андан, гостиницага бар, бияка бар, бекинип, бурчукка отуруп, машинеге кирип кыла коюп, андай болбойт. Анан аялдар да аракет кылыш керек. Жакшы кийимдерди кийип, атырларды коюнуп, ана манты кылып, пияз туураган бойдон келип отуруп алсаң болбойт. Манты жеген келе жакшы, жыты жакшы эмес. Ошон үчүн эркектер дагы рахат берүү үчүн аялдар дагы өздөрүн караш керек. Бул өзүнчө чоң маданият. Ислам дини буга өтө маани берген. Урмат. Сен аялдан эмнени кааласаң, аял дагы сенден ошону каалайт. Мен үйдө эшикте жалгыз калганымда аябай корком. Артында бирөө тургандай, бирөө ээрчип жүргөндөй болуп сезилет, эмне кылышым керек? Коркпой коюш керек ушу. Неден коркасың? Намаз оку, Куран оку, дем сал өзүңө. Жолдошум жакшы, бирок кол көтөрөт. Колумдан келишинче аракет кылам, көңүлүн алам. Кичине нерсеге эле жини келип, кол көтөрөт, насаатыңызды суранам. Бул арам. Атасы айылда, акасы дагы айылда, аялың сенин жаныңда, паспортун бекитсе, пул бересиң, уруп коесуң, анын кудайы бар. Катынын да кудайы бар. Карын алсачы, сен шундай болосуң, кудай тарам 100 менен каматып барып, өзүң катын кылып коет көптөгөн эркектерге. Бомуш кылып коет. Ошо катындын көзүн карап кала турган кылып, 4 колуң 4 алып коюшуң кудай таалам. Чөптү кардасаң көзгө зыян деген сөз бар. Көбүнчө Россияга баргандар ушундай кылат да. Аялы кете албайт, аны эптеп жарашып алам дейт, бир шакеге алып берип коюп, ура берет. Бул кимге жакшы? Сенин да кызың бар, карындашың бар. Урмак турсун, аял менен айтышкан эркектик касиети жок деген сөз, катын калаш деген сөз. Жажылдап айтышат бирөөлөр, төө десе бе деп. Катын менен айтышпаш керек. Катын ачуусу келгенде угуш керек, анан кайра сүйө бериш керек. Только урбаш керек. Ал аял, ал алсыз.
Akıl dağı senden tömön turat. Denesi dağı senden tömön turat. Al ошондой жаралган. Аны Кудай Таалам арулап ай сайын айыз келип тазалап турат. Ал сүйлөп кот, ал жеңил. Ал назик. Ал ошон үчүн аял. О менен айтыш аны эркек кылып алам деш, таптакыр калга сыйбаган нерсе. Пайгамбарыбыздын убагында, Азирет Умардын убагында бир аял кобра экен, кобра. Күйөөсүн мээсин жеп тоет экен күнүгө. Анан күйөө айтыптыр, ушул аялды эмне кылсам, урсаң болбойт эми. Деп анан Азирет Умарга маселе сурап арызданганы келсе, Азирет Умар дейм, ал убактагылар хантылардын чатырып болгон да, мындай чатырып болгон. Азирет Умардын аялы сүйлөнүп аттан, мына бир нерсени айтып. Чатыр нешигенен караса, Азирет Умар баласын чатырып күлүп эле отурат дейт. Аял тойгуча сүйлөдү дейт. Шарт бурулуп кетти дейт. Ишенген кожоң суу какса, ал тартынган талгарман. Мен буга арызданып келсем, мунун катыны менин аялым астында экесе көбүрөөк болуп кетет экен. Кой я Алла. Деп кетип атканын көрүп калып чыкыртыптыр. Эмне келдиң десе, коркуп кет, өтүп кет. Жок, келип кетти айтты эмне. Айт, өлтүрөм болбосом. Азирет Умардан шайтан коркчу эле. Азирет Умар бир жолго түшсө, шайтан башка жолго түшчү эле. Айтыптыр, аялымын арызданганы келсе, сиздин аялыңыз бетер экен мен аялыма. Кой деп кетип атам. Десе айт, эй деди. Ушунча адамдан бир сага арзып тийсе, никеде таны жаныңы багыштадың, өзүң багыштаса, сага аял болуп берсе, тамагыңы жасса, балдарыңы төрөп берсе, сени мокумун кандырса, үйүңү жынаштырса, ушул аял кичине сүйлөп койгон сөзүнө көтөрө албасаң, сени менен эркек деди. Эркек көтөргөндү билиш керек. Кыйкырат, жакшы көрө бериш керек. Ачуусу келет, жакшы көрө бериш керек. Чыныгы эркек аялы ачуусу келип капа кылса дагы, ага эркектик билдетин аткара берген эркек. Ошон үчүн үйдүн кожоюну сенсиң. Сен апаң да атаң ушинтет болчу. Карындашың күйөөсү ушинтет болчу. Сенин кызың да күйөө балаң ушинтет. Теңелбеш керек. Аял дароо таарынат, кайра жазылат. Аны эркелеткенди, аны сүйгөндү, аны сүйдүргөндү, анча-мынча алдаганды билиш керек. Макташ керек аны. Açılıp ketsin bugün. Keçegide ele bolsam açılıp ketsin bugün. Muna göynüğün жаңыбы. Артап кеткенсиң десе аялдар аябай жакшы көрөт. Буручтарың жоголуп калганбы десең, ой, тамагын макта. Тырмактарын оңдойт атайын өгөлөп бир нерсе кылып. Ой, колуң сонун болуп калыптыр. Деп анча-мынча артисттер бар, ошолор айтып ушундуктай болуп калыптыр деп койсоң болду. Айткан жок пайгамбарыбыз. Колго түшүп калсаң, мамлекеттин сырын айтканда жалган айтып койсоң күнөө эмес деген. Эки адам урушуп кетсе, экөөнү жараштырып үчүн алдап койсоң, бул да күнөө эмес деген. Ошондой эле сүйүү болсун деп аялың анча-мынча алдап койсоң, бул да күнөө эмес деген. Сооп болот кайра. Кылган тамагын макта, кийген кийимин макта, күлгөн күлкүсүн макта, тиштерин бирден макта 32 жолу. Ана. Ошентип эптей албасаң, анда сага бир катын көп тыкырат экен. Sen gay болоюн деп калыпсың деген сөз. Эрге тийишиң керек чакындан да. Жана Европада Кончита деген бирөө бар, билесиз, сакалы бар ургачы катынга окшогон эркек бирөө бар. Эркекке эрге тийгенде эрге тием деп тиет. Бир жастыкка эркек менен эки аял жатпайт туганым. Ошого эркек дегенде эле көкүрөгү бол дагы бир жери болсо эркек болуп калбайт. Ал кылык жоругу менен, акыл эси менен, өзүнүн поступкасы менен анан эркек болот. Пайгамбарыбыз эч убакта аял турган эмес. Менин атама айылдагы молдоке чочкон эти арам эмес, адал. Чочко деле ача туяк деп койгон экен. Атам эмдигиче биз арам десек ишенбейт, ушул маселени түшүндүрүп бериңиз дейт. Чочкон эти арам. Ача туяк, туяк деген бул Инжилде, бизде жок Куранда. Бизде туягына каралбай арам адал боло берет тууганым. Чочко арам Куранда келет. Ошону адал деген адам имандан чыгат, анткени Курандагы бар нерсени жок дегендиги үчүн. Кимде чочкону адал десе, бул адам имандан чыгат, Курандагы арам деген адал дегендиги үчүн. Дагы бир суроо, чочконун эти эмне үчүн арам деп сураганда кантип жооп айтам? Куранда арам деп айтылган. Кан, арак, чочконун эти жана кумарпоздук арам деп айтылган аят бар.
Мен көпчүлүктөн угам. Багымдап менен купта намазын окуйм дешет. Мен аларга үйрөнгүчө bir мал окуган уруксат, андан кийин 5 мал окуш керек деп айттым. Кененирээк маалымат берип койсоңуз, 2 мал намаз окугандарга. 2 мал намаз окугандарга өзү 2 мал намаз 5 мал намаз болот. Анан биз айтабыз 2 мал окусаң оку, эгер чындап намаз окуса барып 3 мал, 4 мал, барып 5 мал болот иншалла. Бирок 2 мал менен калтырыш керек, 2 мал эле болуш керек деген сөз туура эмес. Башында 1 мал окуганан барып өтөсүн деген. Кана эми колуңан келсе дароо 5 мал баштаган. Ошого намаз 2 мал кылып алган туура эмес. Адам 5 малга өтүш керек. Устазым, мен сизге шакирт болгум келет. Жаныңызда жүрүп илим үйрөнсөм дейм. Өзүмө жана башка адамдарга дин жолунда пайдам тийишин каалайм. Сизди көрүү алдыдагы максатым болчу, койгон максатыма жеттим. Эми канткенде сизге шакирт болом дейт. Ушул шакирт болуп атканым. Илимин үйрөнүп аткан шакирт болуп аткан. Сөз түрдө медресе окуш шарт эмес. Биз 6-7 жылдан бери сабак берем мечитте. Мед академияда окуган, жогорку кеңеште иштеген, ак үйдө иштеген, көк үйдө иштеген, жумушчу болуп иштегендердин баары сабакка келип жүрөт. Анан 4 жыл болгондо мен конкурс кылдым, суроолор жазып бердим, ушуга жооп бергиле деп. Десем, биринчи орунду мед академияда окуган студент алды. Ошол жоопту билиш үчүн адам университет деңгээлин бүткөн адам болуш керек дин боюнча. Мен андан ыраазы болдум. Демек, талип илим кылганда Кудайга ашуу Насаат медиа мына турат директор бу жерде. Күнүмдүк сабакты күнүгө чыгарып турат. Азыр биз Насаат медиа күн сайын 3 саат продукция беребиз. 3 саат продукция беребиз. Кээде болот, бирок негизинен айтканда. Кээде бир күндө 5 саатка чейин беребиз. Ошону уга берсең, өзүң эле тең молдо болуп каласың. Өзүңөн өзүң жашооң оңолуп баштай турматты бир тууганым. Мен билип атам, көп адамдар келип окуп 4 жыл, 5 жыл окугандан кайра кеткендери бар, иштерине, региондоруна, башка жерлерге жашоосун дин менен куруп алды. Илимден максат эмне? Үйрөнүп башкаларга үйрөтүү. Ошол сабакты жеткирүү. Мен билем, ушул жерде отурган арасынан көп адамдар сабак такыр калтырып окугандар сөзсүз түрдө бар. Мен ушинтип билем мен. Мен көздөрүнө карап окуп отурам. Анткени ким илим алган сайын анын көзү өзгөрүп баштайт. Жанагы малды семирген адам илип калат го, жүнү түшкөнүнө карап. Ошол сыяктуу илим алган адам илими канчалык туура илим алды, канчалык өзгөрдү, өңүнөн, бетинен, көзүнөн кадимкидей көрүнөт. Балыкчы балыкчыны тааныйт. Кыяматтын белгисинин бири илим алууга шарт түзүлөт толук түрдө. Сургутта олтуруп, касымшымын сатып отуруп деле илимдин баарын алсаң болот. Екатеринбургтан бир бала келди, таксирем чай ичсек деди. Анан макул деп чай ичкени айттым, чай ич отказ берип беребиз деп барсам, анан бирөө айтты, чубак ажы келип калды, таксирим суроо берип албайсызбы деди. Бир айтты эле, суроо бербейм деди. Мен ажекенин бардык сабагын 3 жолдон угам дейт. Бир жол өзүм угам, бир жол кайталап угуп, үчүнчүсүн угуп тур да айтып берем жанымдагыларга дейт. Бардыгы мени шейх деп алды дейт. Бардык сабакты билет экен. Иши дагы кетип атат, сабак дагы болуп атат, и ошону менен арамдан алыс болуп атат. Келди 2 саат чай ичтик, отуруп сүйлөшүп кайра кетти Екатеринбургка. Ыраазы болдум. Бир суроо сураган жери жок. Анан мен сынап сурадым да, таксир мындай кандай дедим, сүйлөп аткан сөзүнөн мен сабактардын бардыгын үзбөй угуп атканын билип атам. Бул мен эле. Абдушкур ажынын сабактары бар, Муфтиевиздин сабактары бар, Сүйүн ажынын сабактары бар, калган сабактар бар, толуп тура бизде. Алхамдулилла. Только шултоо калган жок бизде. Мына ошентип окуй берсең болот. Анан ага дагы канааттанбасаң, анда арабча окуп бир медресени бүтүрсөң, медресе бүткөндөн кийин келсең кабыл алам. Мен ошо чоң класстарды кабыл алам да. Жаш балдарды окуткан жерим чыдабайт көп. Урушо бере, менин характериме көнүш керек. Ушундай болобуз да бизчи, кибир болобуз аябай. Ошого көнсөң анан келесиң. Жаш балдар ага чыдабайт, качып кетип калат дароо эле. Беш мал намаз окуйм, бирок хижап кие албай жатам, жолук орто эле салынып жүрсөм болобу? Салына бер кызым, намаз окуй бер, барып жолук өзү сага намаз өз жолук салып коет. Этек узун ки, жең узун ки, жакасы мындайраак ки, жолуң аркаңа салына бер. Намаз окуй берсең, намаз өзү бардын ордуна алып келет. Самый глав намаздан калбаш эң башкысы. Кур'ани Карим иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз адамдарды жамандыктан кайтарат өзү дейт. Намаз өзү сени арактан кайтарат, зынадан кайтарат, бардыгынан кайтарат иншалла. Тырмакты ваннага алып
Suu menен agızıp jiberse bolobу же söz taza жерге gömüş kerekpi? Oşentip elestetip görgüle. Etajdagilerin bar tırmağını alıp sala ber, tırmak tola berse bir gün tığılıp kalsa kanday bolot? Oşon üçün tırmak alıp atkanda kagazды koyup oşo vannaga. Tırmakты kagazga alıp anan çogultup şunu salış gerek musurga. Çaşlarını kirgize versen, oşonto versen, bardygıdan oşonto verse anda kanday bolot? Al jakşı emes. Эми жерге göm деген şart bolboso musurga sal. Жол Маккада жашап жүрсөк, ажылар барыпты Кыргызстандан. Анан айылдык ажылар ванна туалет деген түшүнүшпөйт да. Анан чайдын чамасы болуп калса төккөн ушун төгөт, унитазга төгүп коет, кетип калышат. Анан немеге төгүп коет? Жанагы дарытылган жерлерге. Анан биздин охранник бар Маккада келип анан бирөөнү кырып келиптир да айтыптыр. Эки колуң мурдуңа тык дейт. Анан тык десе эмне десе тыгат. Мынтип тыгып алса айтат. Эми дем алдык, дем ала албай кал. Мына ушундай бул дагы дейт. Сен бияка чаманы төгөс тосулуп калат. Кантип суу барат наракка? Тик уялып кетти. Мен да карап отурам. Эмнеге эки колун мурдуна тыктап атат деп. Эми сен да ошону тыгып көр, ошону тырмагыңды чытай берсең, кагазды чытай берсең, наракка толуп калса, баарыбыздын мүлкүбүз акыры. Адамдар бар, үй алат 3 комнат. Бишкек ушундай да. Анан үй алып, үйүн $10.000 ремонт кылат. Жылтырап, абойлор, бирнекелер, кирсең ушундай, туалеттери бөлөк, кагаздары бар, самындары бар, ательлери бар, кухнялары мебели менен. Чыгып эле подъездге чыгып эле лифтке түшсөң, ит сийип кеткен, жазып койгон. Ошо лифт дагы сеники. Булар эшиктин нарагын дейт, бирагы общий дейт, өкмөт деген сөз жок азыр. Ошоңон $100 ремонт кылсаң болот ошо лифтти. Түкүрөт, башка кылат, зара жыттанат, уяласың киргенден. Чынбы? Биздин жер бардыгы. Бу асманга кете албайбыз, космоско кете албайбыз. Россиябы, Кыргызстанбы адамзаттын жери акыры. Эмнеге ошентишибиз керек биз? Жолдошум 13 жашар баламы акылдым, сенде балам жок деген. Баламда күнөө жок эле. Мага кол көтөргөн учурда талак учурда балам болушуп аткан. Баланын ак кылган качан болот? Ошол аял төрөгөндө ак кылса ак болот. Анан 5-6га чыккандан кийин ак кылдым деген туура эмес. Десе дагы өтпөйт. Азыр эң оңой ДНК текшерип туруп, справканы бетте чап жабыштырып коюш менен маселе бүтөт. Анан ошого карабай жинди болсо жинди боло берсин, жиндиге теңериштин кереги жок. Телефонго 10 адамга жөнөт деген СМСтер туурабы ката. 10 адамга жөнөт, 15 адамга жөнөт, бактылуу болосун. Алла Пугачева минтиптир. Тиги минтиби дегендердин бардыгы туура эмес, урматтуу бир тууган. Мага маани бербеш керек. Menin kelinçegim daim menin tilime asılat. Kiçine bir söz özbekçe söyleyiversem, je kede balamı kokutun özbek sözümen erkeletiversem, menen darı aytışat. Birok men buga taarymam, ayal kişi bolgondugunan kança aytıp gelem, İslamda millet bolsa bolboyt. Sizin sabaklarınızı köp internetten göröt. Men özbek aralashmın, birok uyda kırgızça söylöşöbüz. Daima kelinçegimen biz uca jaşaybız, ata-enemiz Kırgızstanda jaşayt. Men apam жалгыз. Biz 3 жашталыгыбызda atam kaza болгон. Apama turmuşka çıkpay bizi bagıp okutup jediрип жоңойтtu. Allah apamın ömrünü uzun kılsın, денсаулык берсин. Apama жана бизге дуа берсеңиz, bir жакшысына пример боло турган үй-бүлөлөрдөн болсок. Men gelinçegim majburlap namaz okujoluk sal dep majburdabайм. Мен алхамда 4-5-3 namaz okuyum, riya bolup kalып bürüs okuyum deyt. Apam telefonda же башка bir туугандар келип ассалам учурасызда, келинчегим ал кишиге здравствуйте деп жооп берет. Мен айтам, сен дагы валейкум салам деп айтсаң мени жаман көрөт дейт. Жок bir тууганым, антпеш керек. Эгерде аял киши эрин кордосо, ал аялды эч ким урматтабайт. Бирөөлөр элдин көзүн эрин кагып силкип, эрин неме кылып, тоготпой кылып, ошентип элдерге жакшы көрүп, кыйын болуп көрүнгүсү келет. Сен билгениң сени эч ким жакшы көрбөйт. Эрин сыйлабаган аялды эч ким жакшы көрбөйт. Кайра жаман көрөт, андан жийиркенет. Анын кызын келин кылып алып, ага баласын, анын кызын келин кылып алып эч ким келбейт, ага эч ким кызын келин кылып бергиси келбейт. Акылдан аялдардын акылын кыскалык ушунда турат. Күйөөм ушинтип башкарып элге көрүнсөм эл кыйын экен деп ойлоп калат дейт. Жок, сен акмак экен деп ойлойт. Канчалык эриңи көп сыйлап урмат кылсаң, ошончо сага урмат келет.
Ушинтип отура берсең bir gün нематтан куржалап каласың, эриңен куржалап каласың. Эрди коргулган жакшы эмес. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Эгерде мен аял кишиге Аллах Тааладан башкага сажда кылганга мүмкүн деп айтканда, күйөөңө сажда кыл деп буйрук берген болор элем" дейт. Күйөөнү урматташ керек. Күйөөнү сыйлаш керек. Бирок күйөө түрүү Кудай болуп албаш керек. Мен сенин күйөөңмүн, давай андай кыл, мындай кыл деп. Жок. Ар бир нерсе урмат сыйдын ортосунда кетиш керек. Эгерде өзүңүн даратың болсо, жаныңдагы шеригиң жел чыгарып койсо, жыттанып кетсе, ошондо менин даратым сынабы дейт. Жок, сынбайт. Сынбайт. Алымбек деген ат кандай? Алим, алым, илимдүү деген сөз. Жакшы ат бул. Мен дайыма мечитке чачык илип турам, ошонун соогун дайыма атама багыштайм, ошонун соогу тиет. Чачык, дарат кагазап келип койсоң, самынап келип койсоң, келип даратканан тазалап койсоң, мечиттен туруп кетип түшүп калган бирөөнүн сакалын же кылды алып келсең, бардыгына сооп тиет иншалла. Ар бир жакшы ишке сооп тиет. Мен 60 жаштамын. Аялым менен 40 жыл тынч, таттуу жашадык. Тагдыр экен, аялымдын көз жумганына 5 жыл болду. Үйлөнөйүн десем, менин купулума тола ала турган оюмдагы аял эч учурабады. Мен калган аз гана өмүрүмдү сүйдүм дебей эле бар күчүмдү ислам динине арнап, Аллах Тааланын өкүмүн, пайгамбардын Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт тагдырын жолунда алектенип, бул сыноо дүйнөдөн жалгыз жашап өтсөм болот. Көрдүңүз, жештиңиз, үйлөндүңүз, жашыңыз 70-ке келип калыптыр. Эгер жанагы көңүлүңүз толбой келген болсо, анда өмүрүңүздү динге багыштаңыз. Кечке мечитте болуңуз, үйрөнүңүз, Кур'ан үйрөнүңүз, үйрөтүңүз, жардам бериңиз, адамдарга тажрыйбаңыздан бөлүшүңүз. Иншалла. Шарт эмес сөзсүз түрдө. Кече сурам окулбай калды. Эстелик маселеси боюнча сурайын дегем. Түшүмдө атам кабырымда таш эстелик алып салуумду талап кылды. Эми алыш керек. Таш эстелик арбакты кыйнайт. Алыш керек, эгерде айтып аткан болсо. Просто биз ал деп айтпаганыбыз фитна чыгып кетпесин дейбиз да, чубак ажайты, ошондо чуу болуп деп гезиттен гезит жазып, мен анан сразу террорист кылып беришет. Өзү туура эмес, маркумду кыйнайт. Ал каргаччар эле болуп калат. Карга конот да болду, башка эчке кылбайт. Ошол эстелик кеткен акчага жетим жесирге тыйын берсең, башка бир нерсе сооп болот. Ал сооп эмес, ал күнөө. Эгер осуят атаңыз кыйналып атат, ушуну айтып барып, түштү көрдүм, мен айтпа. Түштү айт, түштү көрдүм деп алдыр барып. Карыздарымдан кутулуу үчүн потребительский кредит алса болобу, акчаны айландыруу үчүн акыбал кишини оролуп жатат дейт. Потребительский кредит деген кандай? Ушул жердеби? Акча алып, акча менен бизнес кылыш. Наличный акча. Акчаны алат? Анан? Квартира менен квартирага берди. Ооба. Потребительский кереги үчүн. Кайра банкка төлөп берет. Процент деген сөз экен да. Ушул жерде болот. Ушул жердин өзүндө. Дарул Харпта, бирок шарты бар. Ошону төлөгөнгө кудурет жете турган жолуңду тапсаң. Айлыгың билең башкаң бар болсо болот. Ханафи мазхаб боюнча буга болот. Кыргызстанда өтпөйт, бу жерде гана. Апасы менен кишинин 2 бала бар, реанимация дуа кылып коесузбу, дуа кылабыз иншалла. Бизде Сургут районунда орозо 21 саат. Сиз ушул тууралуу фатва бар экениңизди уккан элек, ошол фатва чыкса айтып коесузбу дейт. Сургутта кандай фатва? Кантип орозо толук 21 саат кармала берет же кандай? Бери ноч болуп калат, шам болуп калат, күн чыкпай коет дейт, эмне дейт?
Күн батпай калат да. Батпай тура берет, көрүнүп тура береби? Ул ошондой мага. Онда эмне кыласың орозону? Муфтиятын койгону менен эме кылабыз да. Сааты бар. Муфтият коет өзү. 20 саат болобу ошондо? 22 саат. Өзү негизи бул боюнча Имам Маржанидин китеби бар, фатвасы бар. Мен бар фатва даярдайын, анан кийин интернеттен жайылтабыз, макулбу? Анан бу жерде айтпайын бир некелерди. Имам Маржанидин Булгар жергесинде белый ночь болгондо фатвасы бар. Москвада фатва бар, анан бул боюнча мен озек айтып жүрөм, бирок жазып улан эстетсен ушуну барганда иншалла орозого чейин чыгарабыз. Насат медиадан көрөсүң, Facebook'tan чыгат иншалла. Көзгө, кашка кара сурма койгон соң үстүнөн дарат алса өтөбү? Же толук кетириш керекпи сурма? Жок, сурмадан өтө берет дарат. Дене канды эмне дейт мына? Дене канап турган учурда дарат алып намаз окуса болобу? Күтөт. Дене тынбай канап атса, намаздын убагын акырына чейин күтүп, анан намаздын убагы чыгып кете турган болсо, болбой канап атса, анда акыркы убагын тарат алып намаз окуй берет. Ошондо күтөт. Токтобуз? Эчтеке болбойт. Эгер ороп койуш ичинде канай берсе, көзүм көрбөсүн, болду, тарат ала берет анда. Мусулмандарга Adidas кийсе болобу? Мен уктум, Adidas'ты тескерисинче окусак Аллах жок деген сөз келип чыгат дейт. Жок, кийип эле жүрөбүз бардыгыбыз. Эми туура жанагыдан Nike деген бир белгилердин бардыгы бар го, ошолорду андай белгиси бар, мындай белгиси бар айтышат, бирок ачык билинмейинче ал кыйыныраак маселе. Мен медреседе окуйт элем. 5 ай окудум. Андан кийин бизге каникул бергенде дааватка чыгам деп аткам. Менин досторум, туугандарым мени террорист дегенсип жамандады. Эми ошого медресе кандай экенин ар бирине түшүндүрүп бериңчи дейт. Эми сени медресең кайсы медресе экенин билиш керек да. Эгерде жакшы медресе болсо, анда жакшы иншалла. Медреседе жаман жок. Атайын террорист даярдаган медресе болбойт. Менден бир мусулман бир тууганыбыз карыз эле. Ошол карызды мен балдар үйүнө же карыялар үйүнө өтөрүп кой дедим. Ошонун сообу мага тиет. Тиет иншалла, тиет. Адам намаздын башталышында кулак кагат. А мен түшүнбөй атам, рукуда саждага кулак кагып барат, эмне себептен мында түшүндүрүп бересизби? Пайгамбарыбыз биринчи башында намаз окуганда биринчи кулак кагып, анан рүкүгө барганда кулак кагып, рүкүгө барып, рүкүдөн турганда кулак кагып турчу эле. Пайгамбар ушунчу эле башында. Анан кийин андай кылбай калды. Кудайдан буйрук келсе керек, башындагысы калып, калганы жок болду. Анан пайгамбар айтты, "Ой туугандыр, эми андай кылбагыла" деди. Анан bir күнү мешитке кирсе, дагы да намаз окуп атканын көрүп, "Міне бу силер сайгак тийген уйдай болуп, куйругу мындай кылгандай, кайра колуңарды көтөрөсүңөр, түшүргүлө, намазыңа тынч окула" деп буйрук берди. Ошондон биз билебиз, намазда рүкүгө барганда, рүкүдөн турганда кол көтөргөн бар болгон, бирок өкүм өчкөн мансух экендигин билебиз. Амал кылынбайт ага. Uzunroq so'rovlarni qoldirayinchi bu. O'qigandan charchab ketdim da. Olib olam, tushuntirko'chi, keyin o'ta zarur bo'lsin, tasavvurdan beraman men. Namoz o'qigan uchurda yosh baldar 2 goda, 3 goda deydi, aldan o'tib qo'ysa ham ne olur, hech narsa bo'lmaydi. Biroq o'qiydi desa, sen o'sha o'qiganda burchqa borib o'qida. Kebir adamda qiladi, o'sha bosiqqa o'tirib namoz o'qiydi-da, militsiya olib oladi o'shergacha, o'tgan ketgan. Bu yoqqa o'qi, bu yoqqa o'qi. Sen de namaz okuyanda namazın burçuna oku, ötmey turgan kılıp. Anam bolboy öteverse ayırması yaş balalardaki. Etiyatlığa okuş gerek de namazda bir şöyle mildet kılıp şimdi oku, dardaya oku olarak bir ölür. Şam namazında niyet kılar adaşıp, asır namazda adaşıp aytıp alıp, oku alıp. Niyetinde Şam dep geldin. Bırak tilin menen asır dep aytıp alsan ziyanı tiyibeydi. Özü gün batıp atat, asır okugansın, az Şam geç kalıp çurkap geldin. Bagımdat dep kulak kagıp aldın, eşteke olbay, Şam götürüveret. Jürek birinci orunda turat da. Bödönö tuurasında Kur'an emne var eken, bul bödönö janagı adal, anı bagıp satsa bolot, bites kılsa bolot, jumurtkasın jese bolot. Tort demirge salsan, oşo tort demirge layık bödönö, börök açka kaltırıp ölüp koyboş gerek.
o şartlarını layık kılıp jemin berip soda kılıp temir torgo baksaң bolot bödөнlөрүnө. Tertip oşonday alardыкı. Bankka salgан акчадан пайда болгон пайызды бир туугандарга садака кылса болобу? Bankka коюп процент алган арам негизи. Анан бирок Кыргызстанда болсоң да, анан ошол акчаны коюп айлаң жок, сактаган башка жолуң жок сенеке. Ошол жерде гана сактай аласың, ошондо түшкөн пайызды эмне кыласың, тамакка жумшабастан башка жакка жумшасаң болот. Мисалы үчүн общий жолго, таш жолго, ушундай бир неке, бирок тамак ашка эмес. Эки аял менен эки бөлмөлүү үйдө жашаса болобу же сөзсүз башка үйдө жашаш керекпи? Эки аял бири менен жакшы мамиледе болсо жок. Эки аял экөөнүн туалет эки башка болуш керек, даратканасы. Экөөнүн ашканасы эки башка. Ар ким аял ашканасын өзү хозяйка боло турган шарт болуш керек. Бир бөлмө жатакана, бир ашканасы, бир дараткана өзүнчө болуш керек. Анан калгандары чогуу болсо боло берет. Даратканасын бири кылып койсоң, аялдарга зулум кыласың, ал сенден коркуп эле жакшы мамиледе болуп атат да, айла жоктон кетет. Айла жок, бирок айла бүү деген ошо болот. Чаш топто өрттөө керекпи? Жок. Мусорго таштаса болот, же көмүп койгон жакшы, өрттөгөн жакшы эмес. Түштө жаныбарларды көрсөм, мисал эшек дейт, жылан дейт. Жылан көрсө бактылуу болот, эшек көрсө ооматтуу болот экен деп, ар неке деп айтып жүрөбүз, эми жакшылыкка жөрүй бересиң. Ушу бисмилла деп эле. Түшүң түркүнү богу деп коесуң дагы. Чаткал районундагы Идрис пайгамбардын күмбөзүнө зыярат кылса болобу? Onu kim bilet eкен? Özü İdris Peygamber tarih boyunca cennette dep жүрөбүz. Анан бу жаннат чаткалда экен түшүнбөй калдым да менче. Жаннатка кириптер экен, кайра чыкпай коюптур экен деп айтылды Идрис Peygamberди. Анан чаткалга келип калгана таңым мен. Nuriya, Diyana degen söz bu dindar degen ele söz. Diyanetten alınat da. Dindar degen. Nuriya degen söz, nurdu degen söz. Suraptır. Süyüktü paygambarыбыз түшүндө көрсөм эмне болот? Мен намазды баштаганда көрдүм элем, Рамазан айында колдойм, бардыгы жакшы болот деген эле. Деген ушу намаз окуп аткан колдогон ушу. Пайгамбарыбыз ким түшүндө көрсө өңүндө көргөндөй, бирок анткени пайгамбарыбыздын кебетеси менен шайтан түшкө кире албайт. Ошон үчүн пайгамбар экенин так билиш үчүн пайгамбарыбыздын кебете кечпирин окуп үйрөн. Ошого туура келсе туура келет, болбосо башка бирөө мен пайгамбармын десен алдап койгон болуш ыктымалы деле бар. Мечитке киргенде учурда көп адамдардын бутун кыбылага каратып олтурганын көрөмүн. Ушул жөнүндө кыска айтып өтсөңүз. Адам butun kıvlağa karatıp sunu olturgan makruh. Eğer uşu musulmandardın kıvlası ki şunu bir teveyin, şunu bir şıldın dayında atayın butun kıvlağa karası imandan çıgat. Anam bırok savak kıvlanı kara oturat. Cenamazda kıvlanı kara okuyut. Butun bügüsü putu oruyut. Çarçap ketip butun jönele sunsa anda ziyanı tiybeydi. Uktaganda kıvlağa başta koyuş gerek. Bırok eşigin kıvla taraf olup kalıp başını kıvla tarafka koysun, eşine şamal girip miningit bolup kala turgan bolsaң, anda kıvlağa tetiril jasaң bolot al wagtda. Yani ataylap maksat tutturdu, şıldың da maksatda kıvlаны tepken günü. Adep, ahlak, uşak, iki yüzlülük, köre alvastıq jönündө kenenlerek aytıp berseňiz. İki yüzlülük uşak boyunca mesele bir söz. Eğer de sana biri uşak aytıp gelse, sen an jakşı görbe. Al sen jönündө sözdü de başka bir uşak aytıp berat. An işi oşo. Bir soyku menen jattığından soyku plastika sen ağa jakşı döl $200. Seni süyöm dese öyle var, seni süyöt dep. Sana şeyin kim men jatkanı kança, sen belki 200'ünsün daha kança teylep koyuşun mümkün. Oşonda ele gep. Uşak aytıp geldi mi? Al sen de uşak taparat bürök. Oşonca işenbesen. Aldayt. Taksır bu mu ne bu taksır? Bunday ekan ha? Nabıldağı soğuk bolot. Adam öldürүүгө İslam kanday karat? Aram. Polisiyada işteyim. Arganda situasiyalar bolot. Yok, polisiyanın şartını atkarış gerek. İştesen. Al wagtda egerde terörist bolup mamleketти korkunç keltirip atkanda sen oşonu tosup atıp kokusu öldürüp alsa sen günökөр emesin al wagtda. Anan öçüň algany var öldürseň bulat aram bolat.
Men үйлөнгөнүмө жарым жылдан ашты. Келинчегим 2 убакыт намаз окуйт. Өзүм жума намазды калтырбай келгенге аракет кылып келем. Балалуу болбой жатабыз, бир дуа кылып жашоо коюшуңузду суранам дейт. Дуа кылабыз иншалла. Көк кит жөнүндө дейт. Көк киттен бир болбогон нерсе. Балдарга мындай чоң жанагыдай телефондорду алып этият болуш алып бергенден. Sen bilbeysin, uktal tuşağına çümkön olup neyini görüp bilbeysin. Kızın jolukça namaz okut neyini görüp bilbeysin. Balak namaz okut bırak jatıp alıp neyini görüp bilbeysin. Oşoğa baldarga iylese dele korkutmayla jönüde prosto telefon alıp veriş gerek, prostuşka bu oldu. Anan kompüteri üydön görsün senin göz aldığında. Bu balağını kolundan çıkarı veresin, giyin tappay kalasın. Şonun oşanda kuruydu. Meçitke jeri versen soğuğanday, oşo meçitke jeri vergende soğuğunday. Çoğun soğuk bolat. Menin balam Kırgızstanda жүрүп okuunu büttü. Bul jaka kelip bizdi bata kılvagıla, arvaktarga Kur'an okuvagıla diye başladı. Balağınız beymeskap salafi olup getiptir. Bizin sabaktarga ap kelseniz barıp onda olup kalat inşallah. Oşonun için balanı karaş gerek, kayıs cemaat kavur, kimden okuv atat dep. Beymende beymeskapları var. Biz musulmanbız, Hristiyanca kapır insanlara jardan berip koysak soğu tiyet. Risale-i Nur kitabı jönündө malumat berip ketin okusaң jakşı. Mastın üstünden jün baypak kiyip oşoğa mastarsa bolobu deyt. Uşunuzdan жазбаңыз deyt. Egerde jün baypağınız mastartkan ılayık bolsa bolat. Eger bolbosa jün baypak çeçip mastarga mastartkan jün baypak kiyip alasız. Jün baypaktın özün жылаң açpıtka kiygende mastarta turgan dengelde kalın bolup. Saparga çıksanız 5 kilometr galoşçuk jıtılbay turgan bolup. Mastarsanız su ötpöy turgan bolup, butqa kelseniz şıpırıp düşpöy turgan bolup, tüke tura turgan bolsa, oşoğa mastarsanız bolat. Eger oşunda baypak bolsa, masın üstünden giyseniz oşoğa mastarsanız bolat. Bolbosa bolboyt. Çay menen kofe aram bu je adal bu deyt. Kürgüzbü salgan tamakta yok, çay kofe içip жүрөбүz. Kofe içebiz, çay içebiz, bantı jeybiz. Kürgüzülgön tamak bolboyt, nandın kүйük жерин жесе bolboyt. Aşkazanға ziyan da şunun için bolboyt. Er işte ve ayal işte baksa ayalın tapkanı makruh emespi deyt. Kүйөөсүнүн жатkanı aram oşentip. Ayalın tapkanı adal. Bırak kүйөө күнөөкөр. Kүйөө işteş gerek. Envey aram bu adal bu deyt. Envey degen bu jana krem derbi? Ne envey degen? Kampanya, firma oşun. Parfümeriya. Parfümeriya bardığı boluvere. Çoçkonun maya koşulbasa eleçi. Bırak anı satkanda janaga seteo marketing bolup ketet go. Oşo yerinde problem var. Problem sen anı alasın, anan bir ön çıkırıp gel girgizesin. Bir ön çıkırıp gel girgizsen, oşo sen kirgizge sana prosent düşöt, akça düşöt. Bul adal. Sen çıkırıp gelgen başka bir ön çıkırıp gel, oşundan da sana düşöt go. Mına oşul aram. Ekinci aylanganda sana düşkün aram. Men yetişip geldim, piyala taksırdı. Piyala taksır demdeye kirgizgen üçün bana bundan 3% tıyın düştü. Bul bana adal. Piyala taksır barıp betarçı taksır çıkırıp geldi. Bul kirgizdi buğa. Yani uşundan da bana prosent düşse, çerez bir arkalı, bul uşul bana haram. Oşonsu haram. Benim balam cuma günü törölgön atın ilim dep koyup koyuğum eş nerse bolboyt. Orozada oroza ve cumada cumakan cuma gül şart demez. Bak şöyle. Balanı kanda tarbiyaloo kerek kıskaça aytıp beriniz deyt. Balanı tarbiyaloo boyunca atayın Issıköl'de biz 3 ay murda ötkönbüz seminar. Oşol balanı tarbiyalooda 40 osiyat degen osiyat var. Nasat medyada var, oşonu taap algıla. Biz sizin gelişinizge ötte çön kuvanıştabız. Allah sizden razı olsun. Siz bar biz baktılığız. Sizler var men baktılığımın. Sizler bolbosoňar kayaka geletelem men. Hakaslarga gelevelem. Kayaka geletelem. Sizler gelip bar bolup da lukpasaňar kayaka gelip süyleytelem. Dualgana arçaga süyleyvelem. Sizler bolgon üçin süylep atam. Sizlerden barıňarga şükür. Ursam ugup atasyňar, aýtsam ugup atasyňar, gönüp atasyňar. Rahmat sizlerge, Allah razı olsun. Barıňarga şükür. Tahajjud namazın qaysı wagtda okugan abzel?
Kuptandan keyin okusaң bola beret Bagdadga çeyin. Eng jakşısı akırkı tünün 3'ten 1 bölügünde. Şam menen Bagdad nuwagın arasında oşo 3'kö bölsöň akırkı 3'ten 1 bölük oşo tahajjud nuwagı bolat. Men ayalim ekөөbüz uruşup 3 talak boyunca maseleni mындай karalbayt. 3 talak mesele erkek ayal çoğu geliş gerek, oşonda karalat. Bul boyunca bir hakta hazretlerge joluk kala, oşular taap aytıp beret. Bizde Mansiski'de meçitke kelip kırgızlar ötüp ketken marhumlarga Kur'an okup dasturkon jayışat. Al jaka gusulu var, gusulu jok erkek ayallar kelişet. Ayet erkekler özünçe oturuşat. Sura uşul tuurabı. Negizi tuura ele. Dasturkon jaygan tuura, bирок atayın meçitke gelgende tarat menen gusulu menen geliş gerek. Bu sana meçit, sana spor zalbı. Aytiş gerek, evet tuğandar, meçitin urmatı var, kartı ivesin deş gerek. Namaz okuş gerek adam degen, uyar. Namaz okubay жүрген kança azilerde Kırgızstanların var uşaka gel desek batpay kalsak gerek bir yerge, çin be? Aytkıla oşularga degile. Ata babasın jolu unutpasın. Erten ökünüp kal geç bolup kalatanda. Oho. Men sizi düşümde gördüm. Ekөөbüz birge daarat aldık. Sizge but kiyim kalbay kalıptır. Men özümdün çeçip berdim. Andan keyin siz mağa çoğun kitap berdiniz. Biröge berdip. Men alıp barıp jattıp oygonup kettim. Kuda beriptir bala. Kudanın bergen uşul. Мен окуйм, сен чыгып отурушуңуз дуа кылып. Dua. Олорам келип калыптыр. Urmatly bir tuğandar, azır uşunu menen Abdüşkür acыбыз gelip kaldı. Jettibi? Geldi. Gelişti, dua kılıp 3 minut dem alabız, anan dam alabız gelip inşallah sizlerden oşol göňülüňizdi götürüp inşallah uluk sözlerini aytıp inşallah jakşı masele ot. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım şermende kılbasın. Kudayım iki dünya şermende kılbasın. Bir rahmet gel.